Отличная команда в чемпионате Кыргызской республики по настольному теннису. Кыргыз Республикасынын стол тенниси боюнча ассоциациясы республикалык жеке жана командалык чемпионатын өткөрүүдө. Ага облус жана шаарлардан келген жалпы 70тен ашык спортчу катышууда. Чемпионаттын жыйынтыгында эл аралык мелдештерде Кыргыз Республикасынын намысын коргой турган улуттук курама команданын курамы жаңыланып, алдыда өтүүчү эл аралык мелдештерге даярдыктарын башташат. 70тен ашык катышуучуларыбыз бар. 6 облустан, 2 шаардан келген. Жаш курактары каралган эмес, региондордун эң күчтүү спортсмендери келди. Негизи 7 комплект медаль ойнотулат. Командный, мужской, командный, женский, парный мужской, парный женский, парный смешанный, одиночный мужской, одиночный женский. Негизи максаты эң күчтүү теннистерди биз тандаш керекпиз. 6-13 октябрда Астанада чемпионат Азия өтөт. Ошого катышканга биз күчтөрдү тандап атабыз. Спорттун бул түрүн кеңири жайылтуу, спорттук чеберчиликти жогорулатуу жана сергек жашоо образын түзүүдө мындай мелдештерди өткөрүү жакшы мүмкүнчүлүк деген ою менен бөлүшкөн Төлөмүш Төлөбеков бир топ жылдан бери Талас облусу боюнча стол теннисинен машыктыруучу болуп эмгектенип келет. Ал жыл сайын бул мелдештен облустун курамасы утулуп келгенин билдирип, быйыл жакшы жыйынтык көргөзөбүз деп турган чагы. Стол тенниси аябагандай адам баласына көп ден соолугуна аябагандай жардам берет. Себеби дегенде мындан адамдын акыл эсинин өсүшүнө, ден соолугунун чыңалышына, реакциясынын өсүшүнө, бүт баардык дененин кыймылдашына аябагандай жардамы тиет. Буга кичинекейинен баштап эле, 1-класстан баштап эле кабыл алыш керек балдарды. Анан кийин ошондон өсүп отуруп Кыргызстандын ушундай чоң чемпионаттарына катышканга жетет. Ошондой оюндун деңгээли ошого барат. Андан тышкары дагы чет мамлекеттерде олимпиадалык оюндарда, азиялык оюндарда катышса болот. Ал эми стол теннисин өлкө аймагына жайылтуу жана өнүктүрүү боюнча учурда жакшы иштер башталууда. Анын алкагында аймактарга кошумча машыктыруучуларды көбөйтүү жана ички турнирлерди байма-бай өткөрүп туруу да планга коюлган. Негизи буга чейин федерациялар менен биргеликте иштелип келген, ушу деңгээли жакшы деңгээлге чыга элек болчу. Биз азыр жаңы федерациялар шайланды. Алар менен биргеликте ушу биз буга чейин да болбогон акча каражатын 3 миллион каралды. Быйыл биздин дирекция тарабынан бул эми ойлойм келечекте ушуну өнүктүргөнгө бир чоң салым кошот. Анан муну өнүктүрүп жогорку дүйнөлүк деңгээлге чейин алып чыгганга түзүт мамлекет колунан келишинче баардык жардамын берип келет. Жаңы кошумча региондорго штаттык бирдиктерди ачыштырганга департамент менен уже жакын арада сүйлөшүүлөр жүргүзөбүз. Негизи региондорду өнүктүрүшүбүз керек. Ушул негизи баардык эле вид спорттарды өнүктүрүү үчүн регион күчтүү болуш керек. Кошумчаласак, республикалык турнир 19-августта жыйынтыкталат. Анда 16 кыз жана 16 эркектен турган улуттук кураманын курамы жаңыланып, тандалып алынат. Бакытбек Болсунов, Гүлчирок Казымкулов, Азия ТV, Бишкек.